Al-Hayat Karazire майын өндірген компанияның башқа биотехнологы Бектор Калиев келіп отырады. Сұрағыңыз болса, төменде тұрған телефон номерларға SMS бүдіріменен жол болса, түз байланышқа шығып ұзатсаңыз болады. 59-20-70, шарыңыздың коды 312, жана WhatsApp-қа 0995-20-20-81 номерлар қызметке түседі. Шумен біргеле Al-Hayat компаниясының байланыш WhatsApp жана Instagram барақчасындағы төменде көрсетілген. Бірінші шул бүгінгі эфирдің бағыты бойынша сұрағым келіп тұрады да. Айтып өтпейсіздер бұл жерде тасмада роликте аял жана эркек оорулары депчи. Эркектердин ооруларын айта турган болсок, мисалы үчүн простат оорусу менен 40 жаштан ашкан эркектер көбүрөөк ооруйт деп статистикада ушундай маалымат бар да. Ошон менен бирге цистит оорусу менен айымдардын арасында ушул көпчүлүк бөлүгү ошол оору менен жабыркап келишет деген дагы баягы натыйжалар чыкканда, сиздердин ушул өндүргөн Al-Hayat компаниясынын каразире майы канчалык деңгээлде таасир этет ушул ооруларга? Бұл мындайда негизи чындыгында аябай көп болот. Эркек мырзаларда жада калса 25 жаштагыларда делечи. Мисалы экинин бири ошол простата көйгөйлөр менен аябай кездешет. Эми простата дегенде өзүңүздөр элестетиңиз. Мындай айтканда суусундук ичебиз биз, адам баласы 80% суусундуктан турат. Мындай айтканда суудан, жидкостьтанчы. Анан албетте бул бөйрөктө фильтр жүрөт эмеспи? Ошол суусундукту фильтрация кылат, таштандылар болот. Канды тазалайт ошол фильтр кылыпчы. Анан бул кездерде ошол мындай айтканда керексиз заттар бизге да байкайбыз, зарабыз бир кочкул түстө, кызыл түстө болот, бир ак түстө, прозрачный болупчу. Анан ошонун баардыгы мындай простата себептерден чыга албай жаткан учурлардачы, зарачы. Бул каяктан чыгат? Албетте мындай айтканда денеден, пор аркылуу, мисалы ошол ич катуу деле, мисалы болуп жаткан кездерде бир жумада бир барып жатса, адамдан деле жагымсыз жет чыгып баштайт, мисалычы. Организм демек запор болуп чыга албаган себептерден денеден чыгып баштайт да, жагымсыз жет. Бул учурда простата учурунда кандай каразире майы шыпасы бар? Бул алып ичкен деле дароо эле мисалы простата көйгөйлөрүн арыласыз деген сөз жок эч кандай. Бул өз ирети менен акырындан сабырдын түбү саралт эмеспи? Ошо сабыр менен толук түрдө жеңесиздер дагы, бирок курс лечения менен. Кандай өнөкөттө болуп атат? Кандай абалда сиздин ошол простата көйгөй? Канча жылдан бери сиздердеки ушул көйгөй жаралып келип жатат? Канча жаштасыз? Жалпы буга чейин кам көргөнсүзбү? Ошол боюнча тактап туруп биз курс назначение кылабыз. Негизи 6 айдан жогору ичип койгон тура болот кээ бир учурлардачы. Ичкенде ортодон үзгүлтүк кылбай ичүү керек. Өзүн жулуу кармап, мисалы бутун жулуу кармап ошол кездерде, намаз окуп жаткан кездерде, мисалы көбүнчөсү кыш мезгилинде дарат мындай дарат алган соң кургатпай койгон себептерден дагы мындай айтканда ошол простата көйгөйлөр дагы аябай көп жаралат. Ошол эле айдоочулар да көп отурган, иш жүрдө офисте отургандар ошол простата көйгөйлөр аябай көп жаралат да. Бул учурда эми өзүнүн бир көнүгүүлөрү бар, өзүнүн негизи жанагы көбүнчөсү простата учурунда көк бөрүдө, ат чабыштарда жүргөндөрдө аябай жакшы простата көйгөйлөр жоголуп кетет да. Айылда жүргөндөрчү, ат көп мингендерчи, себеби дегенде мындай айтканда билебиз да баарыбыз эле улуу сөздө уят жок, мындай айтканда массаж болуп келет да. Ошол уретрагачы, тагыраак айтканда. Демек бул ошол мочеполовая системадан сиздерден ошол чыгуучу протоктон айтканда воспаление болот дагы, ошол жердеги сезгенүүлөрдү гидротимохинон жардам берет. Гидротимохинон ошол акырындан сезгенүүлөрдү кетирип, мындай успокаивать этет дагы, жеңилдетет дагы, анан зара өзү жакшы чыгып баштайт. Мисалы, ошон менен шыпасы бар да. Адет мырза, биздин жашоодогу жумушубуз бири-бирибиз менен байланган да, бири-бирибизге көз карандыбыз дегендейчи. Ушул такси кызматына баратып, айдоочу менен эми ушул бир аз болсо дагы сүйлөшөйүн деп пикир алышып баратып айтат ал киши. Менде көп убакыттан бери ушул тамак ичсем оозума зарына келип, тамакка табитим болбой бир кыздай абалда жүрдүм эле. Бирок ушул каразиренин майын колдонуп, ушул нерседен акырындан баягы өнөкөттөн арылып келе жатам деп айтты да. Мен сурайын дегеним ушул ашказан, ичеги карын оорулары, ашказандын сезгенүүсү деген диагноз коюшкан экен да врачтар жана айдоочугачы. Ушу тууралуу айтсаңыз. Эми изжога дегенде, зарына дегенде, бул эми мындай
мен эмки эфирден сөзсүз түрдө анатомиянын эмесин ала келейин. Кандай болуп адамдын түзүлүшүнчү. Бул элестетиңиздер, мынакей глотка кетип жатат. Ошон менен бул жактарда ашказанга кире турчу, мындай айтканда, улам сайын пища кирген соң, тамак кирген соң ачылып, кайра жабылып турат. Ворота бар, орусча айткандачы, дарбаза деген сыяктуучу. Мындай научный тилинде айтпай эле коеюн. Ошол улам сайын ачылып жабылып, тамак кирген сайын мындай айтканда кээ бир учурларда ушулар повреждение болуп калат да, мындай айтканда жаракат алып калат. Анан ушул мындай айтканда кээде ачылып калат дагы, и адам баласы мындай айтканда изжога болуп баштайт да, жалпак тил менен түшүндүрө турган болсок. Кара зире майы шыпасы кайсыл? Ошол именно бул толук түрдө организмди тазалап, ошол мындай айтканда тамакты кетире турчу стенкаларын өз калыбына алып келүүгө таасир этет. Организмди тазалайт. Ошол мисалы ошол эле сосудтарды, мисалы давление дегенде көбүнчөсү ойлойт го, мисалы сосуд деген бул ичкерип кетет же болбосо расширенный болуп келет деген, ал андай нерсе жок на самом деле. Бул сосудта жон гана тромбтор, анан бляшкалар пайда болот, ошол себептерден ичкерген сыяктуу болуп калат да. Мисалы кан өтө албай. Элестетиңиз, кан жүгүрүп баратат, жанагы мындай айтканда айланат да, давление 120-80. 80 бул биздин жүрөк согушубуз. Жалпы мындай карап келгенде Яндекс Такси деп коелу, ошол кан айландырып да, айландырып коюп жаткан кездерде Бишкек шаарындагы пробкалар болот эмеспи? Ошондой сыяктуу элестетиш керек да. Бир кезде сахар оорусу менен же болбосо давление, гипертония болуп атканда, ошол кан тамырларда мындай айтканда пробка болуп калат дагы, жай жүрүп баштайт да. Анан албетте да адам баласынын давлениясы көтөрүлөт да, мисалы ошондой сыяктуу эле. Бул кара зире майынын шыпасы кайсыл? Ошол кан айлануу системасын толук түрдө жакшыртат. Эмне себептерден? Бул эң биринчиден мындай айтканда кандарды суюлтат, эң биринчиден. Андан соң бул учурда ушул тромб менен бляшкаларды акырындан эритүүгө таасир этет да. То есть сосудду кайрадан өз калыбына алып келүүгө таасир этет, мисалы. Көрөрмандарыбыздын суроосу бар экен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, ишиңизерге ийгилик болсун дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Менин боорумда май бар жана бөйрөгүмдө туз бар дейт. Ичсем болобу? Силер менен кандай байланышсам болот дейт. Урматтуу эле көрүүчүм, эфирден сырткары сизге ушул Аль-Хаят компаниясынын адистери телефон чалып байланышат, толугураак жана кененирээк маалыматты беришет. Азыр эми кыскача болсо дагы Бектурмурза сиздин сурооңузга жооп берсин. Баарыбыз эле билебиз, кара зире негизи мындай сөз бар, боорго зыян деп келет коетму? Бул мындай эми ал нерсеге кошулса да болот, кошулбай дагы койсо болот да. Себеби дегенде майдын ар кандай түрлөрү бар да, мисалы оливковый дегенде, мисалы ар кандай. Бул биздики эфирный масло да. Эфирный масло деп коет. Боорго эч кандай терс таасир тийгизбейт бул кездердечи. Эч кандай терс таасир тийгизбейт. Жөн гана пайда алып келет. Бул мындай түшүнүш керек, боордун май каптап калат, мындай айткандачы. Ошол майды акырындан жалпак тил менен айтканда жырткылап, мындай айтканда ошолорду акырындан өз убактысы менен ошолорду боордогу майды кетирүүгө таасир этет. Жировой гипотоз. Ошондой эле боор деген негизи өзү 600дөн ашык мындай айткан функцияларды аткарат эмеспи ошол учурларда. Ошол боордун жумушун жакшыртууга таасир этет, иштөөсүнөчү. Боор деген ушундай бир уникалдуу нерсе болуп келет. Мисалы регенерацияга же болбосо мисалы баарыбыз деле тикенек сай болдуңуз деп колуңузга дароо эле муну сезесиз. Мисалы бөйрөңүздөрдө таштар толуп калдыбы, аны сезесиз. Воспаление болду, аны сезесиз. Жүрөгүңүз кысылып атабы, аны сезесиз. Бирок боордо маселе болгондо аны сезе албайсыз. Себеби дегенде боордо ошол мындай айтканда сезими мындай айтканда клеткалары жок да. Ошол себептерден да. Демек, мен айта кетем, эгер боор маселеси сиздерде жок болсо дагы, баары бир жылына 1-2 жолу барып текшелип койгон тура болот да. Алдын алуу, алдын алып. Баарыбыз эле туура тамактана бербейбиз. Баарыбыз эле диета кармап, жалаң гана овощлерди жеп, андай нерсе жок. Ошондуктан тамактаныш бул учурда эми мындай да, жалпы туура тамактануу дегенде сөзсүз түрдө бир нерсени эске салыш керек. Сөзсүз түрдө суусундук жакшылап ичип, ошондой эле ал нерсени үйрөтүп деле керек жок эми биздин көрүүчүлөргөчү. Өздөрү жакшы билишет. Эрежелерди сакташ керек, эрежелерди сактануу. Урматтуу эле көрүүчүм, сиз түз эфирде 5-каналда Ак Чөнөк программасын көрүп жатасыз. Биз Аль-Хаят компаниясы өндүргөн кара зиренин ден соолукка тийгизген таасирлери тууралуу ошону менен бирге эле
кайсы учурларда кандай ичсек биз тезирээк натыйжа көрөбүз деген сиздерден келген суроолорго жооп берип жаткан учурубуз. Ошондой эле сизде сурооңуз болсо төмөндө турган телефон номерларга байланышсаңыз болот. 59 20 70 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна пикириңизди калтырсаңыз болот. Акыркы сандары 708 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Жашым 18де бой өстүрүүгө жардам бере аласыздарбы деп суроосун калтырган. Ошону менен бирге эле түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат сиздерге. Сурооңуз болсо узатсаңыз болот, угат атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен боордо гемогенопатия, ошолго кандай пайдалуу жагы, анан сердечныйга, жүрөккө зыяндуу либо пайдалуу жагын айтып бере аласызбы? Анан кандай бул дарыны кантип алсак болот? Башка сурооңуз барбы, көрөрман? Жок, рахмат. Рахмат, сизге да сурооңуз түшүнүктүү болду. Боор боюнча жакшы угулбай калды негизичи. Бул кара зире негизи ичкен тура болот. Эгер мисалы боордо маселе болсо, негизи жүрөк ооруларына эмне көчү ичкен аябай жакшы да. Калий эң жардам бере турчу ошол жүрөк ооруларына компоненттердин бири бул калий болуп келет да. Калий, магний аябай керектүү сиздин ден соолугуңузга. Бул ошол кара зиреде бул компоненттер бар болуп келет. Мисалы сиздердин жүрөк согушунун мындайча айтканда иштөөсүнө жакшы таасир этет. Эми бул биздин моторубуз болуп келет. Бул биздин канды айлантуучу нерсе болуп келет. Ошол клапандарды чыңдап, миокард жакшы иштөөсүнө аябай шпасы бар. Кара зире кандай учурларда ичсе болот боор боюнча мен дегеле айта кетейин. Ошол жировой гепатоз учурунда, ошол эле жанагы гепатит А, гепатит Б, гепатит С учурунда ичүүгө сунушталат. Мен ошол учурларда шпасы бир аз бар, бирок андан кийин уже гепатит мындайча айтканда F, D'лерге мисалы эч кандай таасир бере албайт. Өтүшүп кеткен учур болот да, цирроздагы фиброз печени болуп жаткан кездерде эч кандай мындай толук айыгуу деген нерселерди күтпөй эле койсо болот да бул нерседенчи кара зирени. Бирок эч кандай терс таасир тийгизбейт. Албетте алдын алып иче берсе болот бул кездергечи. Бирок ал боюнча эч кандай алып ичкенде 1 жылдап болобу, 2 жылдап болобу Кудайым шпасы менен да. Демек, алдын алган жакшы экен да? Алдын алган жакшы. Бул боор деген ушундай билинбей туруп боорго сооп коет да мындайча айткандачы. Дегеле жалпы ошол нерсени алдын алып өзүбүз текшерип коюу өтө зарыл нерсе. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорго колдон келишинче, убакыттын жетишинче жооп беребиз. Эгерде жетишпей калган болсо, анда эртең сиздерге Архаят компаниясынын адистери телефон чалышат сөзсүз түрдө. Саламатсыздарбы? Экинчи типтеги кант диабетиндеги ооруларга ичсе болобу? Жана өзүңөр кандай ичүү керектигин дагы айтып бересиңерби дейт. Акыркы сандары 696 менен аяктаган абонент. Эми бул кант диабети дегенде организмде глюкозанын көптүгүнөн болот. Баарыбыз билебиз, инсулин вырабатываться этпеген себептерден. Бул глюкоза дегенде эми бизге организмде такыр болбош керек деген сөз эмес. Глюкоза организмге аябай керек. Бул мындайча айтканда организмде бөлүнүп туруш керек, бирок өз нормасы менен. Биз кылып жүргөн аракеттер, кыймыл аракетибиз мындай энергия бере турчу нерсе, сиздерге мындайча айтканда бул ошол глюкоза болуп келет да. Демек аны жөн гана нормасында кармоо керек. Инсулин кабыл алып жатасызбы? Инсулин менен чогуу биргеликте эметесиз. Сахардын экинчи тибинде алып ичсеңиздер болот кара зире майын. Эртең менен кечинде 3 капсуладан ичесиздер дагы инсулин менен 1 саат интервал кармап чогуу биргеликте ичиш керек. Эч качан ал инсулинди токтотпойсуз. Бул учурда ошол кара зире майы менен мындайча айтканда канды суюлтуп, ошол эле башка дары-дармектерди алып ичип жатсаңыз, чогуу биргеликте ичесиздер дагы. Суусундук жакшылап ичебиз, 1,5 литр, 2 литр суу ичип турасыздар. Бул кездерде кант диабетин баарыбыз эле билебиз, бул айыкпай турчу оорулардын бири. Жашаса болот, Бирок, аябай нормасында карап, давление сыяктуу эле, давление дагы бул айыкпайт. Гипертония мисалы. Бир давлениең көтөрүлдү, ошо менен мындай неизлечимый болуп келет да. Ошондой сыяктуу эле аны нормада кармап турууга кара зире шпасы бар да, мисалы. Баягы кээ бир инсандарда ушундай бир пикир болот экен да, эгер кан басым жогору болуп кете турган болсо, же болбосо ушул кант диабети менен жабыркап калган болсо, жашоодо
мен үчүн баары бүттү деген да бир түшүнүк болуп калат экен да. Мен айтат элем урматтуу теле көрүүчүм, кант диабети же болбосо ошол бир кайсы бир оорулар турмушта медицинада айыкпай турган болсо дагы бирок ошол нерсе менен жашаганга болот. Мен билгенден ушул кант диабети менен жана ошол менен бирге эле кан басымдын жогорку деңгээлинде жүргөн инсандардын 85-80 жашка чейин жашап жүргөн аксакалдарды, апаларды тааныган учурларым бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Канды суюлтууга жакшы жардам беребиз. Баткен областынын Айдаркен шаарынан байланышып жатабыз. Телефон номериңиздерди мүмкүн болсо калтырып коюңуздарчы. Акыркы сандары 173 менен аяктаган абонент. Ассалому алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кара зире майы аялдардын оорусуна дагы жардам берет деп айттыңыздар. Кандай учурда колдонобуз? Жана азыркы учурда заарам бир аз жыттанып жатат. Өңү да башкача болуп кетти деп жооп берип коюңуздарчы. Акыркы сандары 174 менен аяктаган абонент. Канды суюлтууга биринчиден абонентке айта кетет элем, көрүүчүлөргө сөзсүз түрдө шыпасы бар, канды суюлтууга таасир этет. Ошондой эле кандын структурасын жакшыртат. Ал эми заара өзгөрүлүшү, демек бөйрөктө маселе бар. Бөйрөктө текшериш керек. Бөйрөктө сезгени болот, бөйрөк жакшы иштебей жатабы, недостаточность органов барбы сиздерде. Кара зирени ичиш керек, омега 3 эмес, кара зире майын алып ичесиздер. Бул ошол бөйрөктүн жумушун жакшыртат дагы, мындайча айтканда фильтрация жакшы болот. Ошол керексиз организмдеги заттарды чыгарууга таасир этип баштайт да. Бөйрөгүңүздү алып текшерип коюшуңуз керек экен да бул кездердечи. Бизге түзмө-түз байланышыңыз, ал боюнча кененирээк сиздин ден соолук боюнча дагы билиш керек. Балким бөйрөгүңүздү текшерткенсиз, башка нерсе болушу мүмкүн. Бул эми органдар дегенде бири-бири менен мындайча айтканда маектешип турат да, жалгак тил менен айткандачы. Бири-бири менен аябай мындай цепной нерсе болуп турат да, цепочка сыяктуу. Сөзсүз түрдө мисалы простата көйгөйү жөн эле суук тийбестен эле жөн эле бир нерседен жаралып калбашы мүмкүн. Ашказанда мисалы ошол эле панкреатит башка нерседен да жаралып калышы мүмкүн да, мисалычы. Щитовидканы ала турган болсок, мисалы жаз мезгилинде биз бирөөгө ашык болуп сүйүп жатканда, албетте бул щитовидка биздин роль ойнойт. Же болбосо мисалы бирөөгө ачууңуз келип жатат, таң атпай бир кезде бир учурда айтып бергенсиз, ошондой сыяктуу ачууңуз келген. Бул да щитовидка роль ойнойт, эмоция катарычы. Бул щитовидка дегенде эми зоб оорусу да, мындайча айткандачы. Эмне үчүн зоб оорусу? Бул мындайча айтканда ошол энергия бере турчу эмне? Бул йод. Организмге. Биз негизи эле Кыргызстан йода дефицитный болуп келебиз да, себеби дегенде жаныбызда мындайча айтканда ошол деңиздер жок болуп келет да, мисалычы ошол себептерден балык көп жебейбиз, мисалы балыкты бул мен негизи эле айта кетет элем, ошол традиция катары үй бүлөгө киргизип коюу бул өтө жакшы да. Үй бүлөдөн дайыма дем алыш күндөрү отуруп балык жеп, балык дегенде эми жанагы кымбатыраак, бирок океан балыгынан дегендейчи, ошондойлордун алып жеген жакшы болот. Торт жегенде эле балык жеп туруш керек экен да. Ошондой сыяктуу. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келипсиз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Урматтуу теле көрөрмандар. Кош келипсиз, угатабыз сизди. Мен Баткенден чыгып атам. Угатабыз. Врач, менде өзүмдө ташым бар. Кара зирени колдонсом болобу, болбойбу? Жашым 66да. Сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Өтүмдө таш бар дейт. Бул нерсени этияттык менен болуш керек, сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Бул кара зире майы жардам берет деп эле күтүп отура бербестен, себеби дегенде ал приступ кармап калышы мүмкүн да. Мисалычы, өтө таш бар болсо, сөзсүз түрдө аны текшертиңиз. Эгер текшерилген болсоңуз, бул учурда как именно ушул өтө ташты кетирүү үчүн акырындан майдалап, мындайча айтканда расщепление жүргүзүп, акырындан чыгарууга таасир этет. Бирок ал аябай узак курс лечения кетет. Узак курс лечения. Сөзсүз түрдө кара зире майын алып ичкенде бул узагыраак алып ичүү туура болот да. Мисалы алып ичкенде бир аз козгойт. Козгогондо бул бөйрөктөр чыңалышы мүмкүн, өтүңүз башкача болуп, же болбосо сөйөк муун оорулары, артрит, артроз бар болсо, ошол кездерде сөйөк муундар оошуп кетип сыздатып баштайт да. Себеби дегенде бул мындай да, Шабдан мырза. Бул кээ бир баарыбыз эле витаминдер менен камсыздай бербейбиз го.
Анан кээ бир адамдар ичкенде запор болуп чыгат да. Мисалычы, запору жок болгон эмес, мисалы ал запор болуп баштайт. Себеби дегенде бул организм витаминдерди дегеле ушунун курамында аябай негизи витаминдер менен, компоненттер менен, макро микроэлементтер менен аябай бай болуп келет. Ал витаминдерди мындай айтканда ушундай чоң көлөмдө кабыл алып көргөн эмес да. Кабыл алганда, тем более органикалык витаминдерди кабыл алганда организм мындай айтканда таң калып, өзүнө мындай айтканда реакция берип баштайт да. Көнө албайт да омой мененчи. Бирок акырындан убакыт өткөн соң кайра өз калыбына келет. Ошол эле жана сөөк оорулары, ошол эле жанагы бүйрөк тырышып бир башкача болуп жаткан кездерде, ошол эле жанагы ашказан мындай запор болуп аткан кездерде ошол өз калыбына келет. Бирок курс лечениянын аягына чейин чыгаруу керек да, сабыр кылыпчы. Бектур мырза, ушундай бир ой туктум да. Кара зиренин майын эгерде сөөк муун оорулары менен ооруп жаткан учур боло турган болсо, аны сыйпаса дагы жардам берет экен депчи. Ушул чындыгында жардам береби? Мисалы үчүн артрит, полиартрит деген ооруларга анткени көрөрманыбыз бул жака жазып атат. Артрит оорусуна сыйпаш керекпи, ичиш керекпи депчи? Ичиш керек да. Сыйпаш керек да бул кездердечи. Экөөнү тең кылсаңыз, экесе эффект чоңураак болот. Мисалы ошол болевой порокду жоюу үчүн, сиздерди түн үчүн тынчыңызды алып жатып, ошол улам сайын эле отура албай же тура албай же бассаңыз ооруйт. Мисалы ошол жаткан кезде ооруйт. Ошол сөзсүз түрдө кара зире майын кечинде капсула түрүндө келет да булчу. Капсуланы аласыздар дагы, ачып туруп, мынакей ушул капсуланы ийне менен жарасыз. Жарып туруп акырын сөөккө могу тизелерге алып сүйкөйсүздөр дагы. Пищевой пленка бар, алып туруп жабасыз. 1-2 капсула эле кетет, мисалы бул экөөнөчү. 2-3 капсула кетет, анан пищевой пленка менен жабып туруп, жарым саат жуулуу кармап жатыңыздар дагы. Буюрса, ошон менен кандайкы эффект болот. Мисалы, жөн гана ичкенден көрөчү. Ичесиз дагы, и бул мындай айтканда сыйпайсыздар дагы да. Ошол нерсени эске салыш керек. Бектур мырза, түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алейкум ассалам, кош келиптирсиз. Кош келдим, мына телевизордон көрүп алып чалып атам сиздерге. Угат атабыз сизди. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Бөйрөк ооруйт, жигер ичип кеткен боорда. Жегенимди укусу беремиш, ошол эле. Ошо немеде муну да түшүнбөй атам. Анализ тапшырдыңыз беле? Анализ тапшырып көрдүңүз беле дейм? Анализ тапшырсам экранга жигерим батпай калды деди доктурлар. Сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Анализ тапшырсам, бооруңуз экранга батпай калыптыр деп айтышты врачтар дейт. Боору чоңоюп кеткен. Боору чоңоюп кеткен дейт. Сөзсүз түрдө. Жалпы баары бир мен азыр сиздерге ичсе болот, болбойт деп да айта албайм. Бул кездерде түзмө-түз байланышыңыз экранда турат. Биздин номерлер 0501 59 0009. Ошол номерине байланышыңыз. Эртең сиздерге мен өзүм жеке байланышка чыкканга аракет жасайм. Сөзсүз түрдө бул кара зире майы боюнча толук түрдө маалымат берип, өзүңүздүн ден соолук боюнча да мен маалымат алышым керек да. Анткени азыр көрөрмандарга тактоо иретин айтып коелу. Эгерде кара зире майын ичкен кезге болот деп айта турган болсо, азыр түз байланышка чыккан көрөрмандар, башка көрөрмандар көрүп отурат да бизди. Демек менде да ушундай белгилер болуп жатат. Бектур Калиев айтты эле го болот деп туруп, сиз башкача бир ыкма менен баягы өндүрүлгөн кара зире майын колдоно турган болсоңуз, тескерисинче ал сизге пайда эмес, зыян алып келип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн кара зире майын туура ошону менен бирге эле Бектур мырза бизге эфирге келгенден бери эле айтып келет. Муздак абалда сыгылган кара зиренин майы бул ден соолукка пайдалуураак жана ошону менен бирге эле эффектиси көбүрөөк болот деп айткан. Ошону менен бирге урматтуу эле көрүүчүм, азыр адаштырып, алмаштырып албаңыз. Кара зире майын алып жатканда сөзсүз түрдө өтө маани бериңиз. Анткени кара зире майынын түрү жана ошону менен бирге сорту болоорун дагы эсиңизге салып коюп келип турат. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Бронхит, астма менен жабыркап келем, ошого жардам береби дейт. Соңку суроо болсун. Шпасы бар, тез арада эмес. Бул кездерде бронхиальный астма учурунда ингаляция сыяктуу, мисалы өпкөнү сразу эле адышка болуп атканда сразу ачыйбайт, бирок акырындан ошол өпкөдөгү мокроталарды акырындан суюлтуп дарат аркылуу чыгарууга таасир этет. Ушунусу менен айтып кетем. Сезгенүү бар болсо, пневмония болуп аткан кездерде ал сезгенүүлөрдү акырындан кетирет бул кездердечи. Бул ошол менен шпасы бар. Андыктан алып ичүү керек. Сөзсүз түрдө кара зире майын да. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Кош келиптирсиз. Сурооңуз болсо узатсаңыз болот.
Суроом бар эле. Аха, угат алабыз. Бере бериңиз. Саламатсыздар. Саламатчы. Мен Шекшарынан чыгатым элем. Аха. Манары. Хош келипсиз. Ошол мен каразире майын ичтим эле былтыр. Ошол жакшы болот дегенден кайталап ичип аттым элем. Салмагым түшүп, сахарны жебеттим өзүм. Жакшы болуп аткам, жакшы болуп калдым деп салмагым түшүп, 6 килограммга жакшы болуп калдым элем. А бирок бир күнү эле ошол буту колум иштебей, скорый сыхырганга туура келди да. Анан келсем сахарым ошол 25ке чыгып кетти. Ал сахарны токтотконго туура келди да. Анан жок токтотпой иче берсең болмок дейт. Эмне себептен андай болду? Сурооңуз түшүнүктүү. Кыскача жооп берели Бектур мырза. Рахмат. Бул кездерде мисалы кара зирени ичкенде, кээ бирлер алып ичкенде, мисалы 1-2 флакон, 1 ай ичип же 1,5 ай ичкенде сахарга бул толук натыйжа бере албайт. Мисалы 4 ай керек да, как минимум 4 ай керек. 120 күн ошону алып ичиш керек да, ортодон үзгүлтүк кылбай. Себеби дегенде мен жогоруда бул эфирге чейин айта кеткем, канды тазалоо үчүн ушул убакыт аябай талап кылат. Бизде ушунчалык сосудтар көп болуп келет. Жана давление деп айта кетпедикпи? Давление учурунда эгер гипертония эмнеге эмделбейт? Себеби дегенде аны кылышат. Мисалы операция жолу менен сосудтарды алмаштырып, бирок ал ушунчалык көптөгөн сосудтарды 60 000 километр мындай айтканда сосудтарды алмаштырып чыгыш керек да. Ал нерсени мындай айтканда жазышат, бирок анчалык деңгээлде эмес да. Сахар учурунда эми бул кездерде сиздерге узак алып ичиш керек. Мисалы ортодон бул кара зире эч кандай сиздердин мындай айтканда микромолдо, балким сиз ошол сахар алып ичип жаткан кездерде инсулин кабыл алып же башка дары-дармектерди кабыл алып аларды токтотуп салган учурлар болушу да, мисалы. Бул токтотуп салганда гормоналдык нарушение болуп келет. Ошол нерсеси бар да. Эч качан биз башында эле айтабыз, эч качан токтотпоңуздар, чогуу биргеликте ичесиз, бирок интервал 1 саат кармаш керек депчи. Бул тамактануудан да аябай зависит этет. Сахар деген аябай ушундай оор көйгөйлөрдүн бири. Аябай бул кездерде бул кара зире, мен урматтуу көрүүчүлөр айта кетем. Кара зире майы шыпасы бар. Бул сиздин ден соолугуңузга бир 30% дейин дагы, калган пайызы бул сизден да, чындыгында сизден болуп келет. Сиздин Эрежени сакташ керек. Эрежени сактап, өзүңүздүн тамактаныңызды ошол көзөмөл буруп, өзүңүздүн деги эле эмне жашоо образыңыз кандай, ошол боюнча көрүшүңүз керек да. Кара зире майы жардам берет деп, могул эле кара зире майын алып ичип диванда отура берсеңиз, шыпасы боло албайт да. Бектур мырза, чоң рахмат сизге. Айткан пикириңиз көрөрмандарга пайдалуу жана натыйжалуу болду деген ишенимдебиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Чоң рахмат сизге. Студиябыздын мейманы Алхаят кара зире майын өндүргөн компаниянын башкы биотехнологу Бектур Калиев болду. Ушундой эле эфир жыйынтыгы урматтуу телекөрүүчүлөр, түнүңүздөр бейпил болсун. Кандай гана жумуш аткарбайлы, ким болбойлу, адамга күн сайын эң кыйыны адам болуу экенин унутпайлы. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Режиссерлук пультта Аскар Бактыбек жана үн режиссерубуз Кыялбек Султанов, бизди аба толкунда башкарган Аваз Мусаеков болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Түнүңүздөр бейпил болсун. Аманчылыкта жолугалы. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлдө.